Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Россиядагы чет элдиктер, анын ичинде кыргызстандыктар сим карталарды сатып алууда биометрикалык каттоодон өтүшү керектигин эскертти. Буга чейин соц тармактарда жана жалпы маалымат каражаттарда Россия чет элдиктерге мобилдик байланышты өчүрө баштаганы тууралуу маалымат пайда болгон. Мыйзамга ылайык 1 январдан тарта чет элдиктер жана жарандыгы жок адамдар Россияда сим карталарды байланыш операторунун кеңсесине барып гана сатып ала алышат. Ошол эле учурда алар банктык бөлүмдөрүндө биометрикалык идентификациядан өтүшү керек. Сим карталары бар жарандар байланыш дүкөнүндө жеке капсындыруу эсебинин номерин, башкача айтканда СНИЛС, мамлекеттик кызматтар порталынын маалыматтарын жана биометрикасын көрсөтүү менен өздүгүн ырасташы керек. Россияда жүргөн мекендештердин көпчүлүгүнүн арасында мамлекеттик ипотекага жазылып үй күткөндөр көп. Кече күнү Ташиев нарындагы ипотекалык үйлөрдүн бүтпөй жатканына кыжырданды. Шундайбы? Маселе бияқта бетондон. Не кылыш керек? Ким чечиш керек аны? Не мен келип чечип берейин бетонду? Же ким не президент келип чечип бериш керекпи? Организуйтесь. Местный органы власти, так, губернатор, аким, мэрлер бар, сиз министр транспорта, то есть министр строительства, так, и соответствующий ГИКПи кайсынысы бар. Чечкиледи ушул маселелерди. Отургула чечкиледи. Бетон жок болсо эмне кылышыбыз керек биз? Андан нарынды курбай эле коелу анда. Бетон жок деп курбай эле коелу. Мына айтып атпаймынбы? 1 жылда 1 этаж көтөрүлүптүр. Мен буну таң калдым просто. Мына биз ГИКтин үйлөрү курулуп атат башка жакта деле. 1 жылда 9 этажды куруп бүтүп, ишке берип атышат. Бул жерде 1 жылда 1 этаж курулуптур. 1 этаж. Элдин айтканчалык бар. Эл туура эле айтып атат. Мына эл көрүп атат да, муну эл муну айтып атпаймынбы? Көзү менен көрүп атат да, туурабы? Эл көрүп атат, карап атат, ипотека деп жылда алдайсыңар. Ипотекадан сага квартира берем, ипотекадан квартира аласың деп жылда айтабыз. А жылда 1 этаждан курулуп атат. Ушундай болсо, нарындын ипотекасы бүгүнкү темп менен курула турган болсо, дагы 7-8 жыл курулат. Ошондон ушуну колго алабыз. Макулбу? Шереметьево аэропортунан багаждын ичинен чыккан мармеладтан мыйзамсыз баңгизат табылган. Ошондуктан аэропортто туугандар жат адамдардан передача алганда, буюмдарды алганда абайлаңыздар. Видеону максималдан таркатып коюңуздар, жакындарыбыз мыйзамсыз иштерге дуушар болуп калбасын. Москва областында Одинцовада түнү менен 13кө жакын машина өрттөнүп кеткен. Анын негизги себеби электропроводдон чыккан өрт болгон. Ошондуктан урматтуу таксисттер, урматтуу айдоочулар, машинаны койгондо дагы машинанын жабдыктарын бир текшерип койсоңуздар жакшы болот. Маалыматты такси группаларга таркатып коюңуз. Мекендештерге жардам болсун деп WhatsApp аркылуу жардам номери иштеп жатат. +996 225 900 700 номерине жазсаңыздар, кирүү арызын толтурууга жардам беришет. Андан сырткары ишеничтүү авиабилет алсаңыздар болот. Жада калса, чорный список реестрде бар же жок экениңизди текшерип беришет. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Москабар Telegram группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт.
Muhidinge Moskvardan deb çalsanız, Fabratskiy жылуу жумшак барып келесиz.